Гүрүлдөп эртеден кечке чейин жер тегиздеп иштеген унаалар, чырылдаган чарыктын үнү, ал тетикти бул тетикке кадаган ширетүүчүлөр. Ош шаарынын Кеңсай массивинде иш кызуу жүрүп жатат. Аялдардын жана эркектердин кийими тигиле турган фабриканын курулушу ушул жылдын сентябрь айында башталган. Анда пахта тазалоо, жип жана кездеме өндүрүү, тигүү цехтери болору пландалган. Учурда бул жерде ар бири 1 гектардан ашуун болгон 7 текстилдик имарат курулуп жатат. Ал бүтө турган болсо, жалпысынан 7000ден ашуун жумуш орду пайда болот. Ал эми жылдын башында, тагыраагы март айында дал ушул имараттардын экөө бүткөрүлүп, ишке берилери болгулонуп жатат. Эгерде максат ишке аша турган болсо, 2000дей адам жумуш менен камсыз болот. Азыркы курулуш иштерине 130 жумушчу тартылды. Алар күнүнө 1000 сомдон 2000 сомго чейин акча табышат. Эми фабрика ишин баштаса, тигүүчүлөр, дизайнерлер талап кылынат. Пахтаны жаңы жылдын башында сатып алууга мажбур. Кийинки жылдын күз айынан баштап, дыйкандар менен келишимдин негизинде иш алып барабыз дешет мындагылар. Долбоорго ылайык 5 жылдын ичинде фабрика толук ишке кириши керек. Бул жылга эсептелинген иштин 70% бүтүп калды. Жилой домдарды даже курганга эметип атпайбызбы? Мечит, детсад, супермаркет, ушул жерде келип жумуш менен камсыз болуп иштеген адамдар ошо бардык условия болуш керек да бул жердечи. Эс алып атырган жайлар болуш керек. Жалпы аянты 25 гектар жер 49 жылга ижарага берилди. Ал үчүн шаардык бюджетке ар жылы 110 000 сом акы төлөнөт. Бул арзандатылгандагы нарк дешет бийлик өкүлдөрү. Фабрикада иштеген кызматкерлер да киреше салыгын которуп жатышат. Ош шаары үчүн фабрикадан толук канча салык түшөт белгисиз дешет адистер. Ал өндүрүлгөн продукциянын көлөмүнөн, кызматкерлердин санынан көз каранды. Мыйзам боюнча ошол канча адам иштесе, ошого карап алардын тийиштүү салыктарын төлөйт. Андан сырткары ижара акысын төлөйт, жердин акысын төлөш керек. Ишкана толук ишке киргенге чейин 50 миллион сомдон ашык инвестиция алар өздөрү каражаттарын жумшайт. 2019 жылдын май айына чейин биринчи этабы боюнча иш жүргүзүлүп, жалпы 15 миллион акш доллары сарпталары пландаштырып атышат алар. Кеңсай аймагына 2010 жылдан кийин турак үй үчүн жер тилкелери бериле баштаган. Фабрика эл жашаган аймакка жакын. Мэриянын өкүлү коопсуздук маселелери текшерилип, тиешелүү уруксат кагаздар берилгендигин айтты. Ал эми фабриканын ээлери эми аймакка көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн дагы 20 гектарга жакын жер сурап жатышат. Кенжебүй Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Перим жаңылыктары.